Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен биз кыргыз тил сабагынан өтө турган темабыз этиш деп аталат. Этиш деген эмне? Заттын кыймыл аракетин көрсөтүп, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берген сөздөр этиш деп аталат. Этиш лексикалык белгиси жана морфологиялык белгиси жөнүндө түшүнүк алабыз. Лексикалык белгиси бул заттын кыймыл аракетин алабалын билдирет. Морфологиялык белгиси жак жана чак боюнча өзгөрөт. Синтаксистик кызматты этиштер сүйлөмдө баяндоочтук жана бышыктоочтук милдетти аткарат. Менен чак жана жак боюнча ээрчишет. Анда эмесе тема боюнча көнүгүш дейбиз. Бул жерде бир нече этиш сөздөр берилген. Биринчи сөзгө мен силерге мисал келтирип кетсем. Айдана энелер майрамында эне жөнүндө ырдады. Айдана эмне кылды? Ырдады. Ыр уңгусу, дады мүчөсү. Мындан аркы сөздөрдү уланткыла. Мен киммин деген темада дил баян жазып, жазылган дил баяныңардын ичиндеги этиш сөздөрдөн класстер түзгүлө. Үйгө тапшырма 443 көнүгүү. Саламатта